Саламатсыздарбы ардактуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, эфирде Музыка телеканалында Muz Live көрсөтүүсү. Бүгүн сиздерге жаңы клиптердин презентациясы жана ошондой эле эксклюзив клиптерди сунуштайбыз. Аты жөнүм Лутфила Бусурманкулуу, мен бүгүн сиздер менен 1 саат бою толук болобуз. Андыктан бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары али алдыда. Ал эми бүгүнкү биздин клиптерибиздин ичинен эң мыктыларын катарын толуктаган Сагын Эргешев жана Лейладан Сагынасыңбы деген чыгарманы сиздердин назарыңыздарга сунмакчыбыз. Бул клип биздин көркөм кеңештин колдоосу менен жаңы клип деген атайын бөлүмгө өттү. Сагын жана Лейла, сиздерди куттуктайбыз. Төмөндөгү чыгарма жалпы биздин кыргыз эли үчүн болсун. Meni izlep sağınasınmı? Sağınamam. Olaygan gündü canımda tabalasınmı? Tabalamam. Göz monçok bolup koluma tağılasınmı? Tağılamam. Uçuğa kanatım bulup tağılasınmı? Tağılamam. Bulmaşı sarı sana. Beri karşı dursa da Men seni suyup öteyman canıma sığım. Ay Bulmaşı sarı sana. beri karşı dursa da Men seni suyup öteyman canıma sığım. Жанымда курганым болуп жүрө аласыңбы? Жүрө аламын, Аргалай менизим менен сүйө аласыңбы? сүйө аламын. Жалындап сөнбөйтүн сезим бере аласыңбы? Бере аламын, Өмүрдүн соңуна бирге бара аласыңбы? бара аламын. Болбочу сары сана баары каршы турса да Men seni suyup ötөмүн жаныма сığım. Ay Болбочу сары сана. баары каршы турса да Men seni suyup ötөмүн жаныма sığım. Болбочу сары сана. баары каршы турса да Men seni suyup ötөмүн жаныма sığım. Ay болбочу сары сана. баары каршы турса да Men seni suyup ötөмүn жаныма sığım. Ay болмошу сары сана. баары каршы турса да Men seni suyup ötөмүн жаныма sığım. Men seni suyup ötөмүн жаныма sığım. Музыка телеканалында эксклюзив. Аваз Акимов, Кайсар кыз. Сөзү буну Зарлык Камбаралиев. Музыка телеканалынан
биринчилерден болуп көрүңүздөр. Сүйүктүү телегөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөгүдөй дал ушул биздин студиябызда бүгүнкү Кайсар кыз деп аталган чыгарманын атайын эксклюзив деген бөлүмгө өткөн таланттуу ырчы мырзабыз бүгүнкү күндөгү хит ырлардын жаратып кыргыз элине кызмат кылып келаткан Аваз Акимов менен баарлашабыз. Куш келипсиз. Куттуктайбыз. Рахмат. Эксклюзивге өтүшүңүз менен. Рахмат чоң. Сиздерди дагы куттуктайбыз. Эксклюзивди алып келип бергениң үчүн. Эң башкысы Аваз бизде атайын көркөм кеңештин жыйынтыгында бизде атайын бөлүмдөр бар, жаңы клип, эксклюзив деп, анан эксклюзивге ушу өзгөчө изденүү менен тарткан, өзгөчө клиптеги бир кайсы бир деңгээлде башка клиптерден айырмаланып турган клиптерге басым жасайбыз да. Ошолордун ичинен сиздин клибиңиз дагы өзүнүн ордун тапты десек болот. Буну менен бул жеңишти сиз тарапта болгонуна кубанычтабыз. Рахмат чоң. Мен да аябай кубанычтамын. Чынында баягы негизи баягы биздин жалгыз музыкалык канал болгондуктан мен ойлойм аябай көп да клип келет, анан алардын арасынан меникин ушул тандап жакшы клиптердин катарына кошконуңуздар үчүн мен да аябай кубанычтамын. Буюрса мындай эмгекти баалап турсаңыздар, мындан да жакшы клиптерди тартабыз деп буюрса аракет кылабыз. Эми эмгекти деп калдыңыз, азыркы учурда ушул клипти тартууда ким менен иштештиңиздер? Кандай эмгектерди сиздерден талап кылды клипмейкер? Бул клипте чынында бардык чоң команда иштеди. Анткени мен келинчегимден баштап ошол эле стилист иштеди, режиссер, продюсер, кыскасы абдан көп чоң команда болду. Анан бул клиптин баягы өзгөчө кылып тартканыбыздын себеби эң башкысы ошо клипмейкерге, анан режиссерго рахматымды айткым келет. Анан өзгөчө мен келинчегим Айданага. Анткени Айдананын идеясы, Айдана өзү режиссерлук көз карашы аябай кенен кыз. Анан клипти тарткан Аяз балага чоң рахматымды айткым келет. Анткени мындай өзгөчөлүктүү графиканы жасаш өтө кыйын нерсе. Ошондуктан Аяз балага ошол жерде бардык жардам берген биздин командага терең ыраазычылык билдиребиз. Башкысы бул жерде кимдин гонорары көбүрөөк болду? Режиссер же балким Айдананыкы? Бул жерде эми чынында келгенде ошол клип тарткан Аяз баланын гонорары чоң болду десем болот. Андан сырткары аябай эле баягы майда чүйдө чыгымдары көп болду. Бул жакта жана айтып өткөндөй стилист баштан аягына чейин иштеди. Андан сырткары ушу бизде техника тарабында техника алып келген балдар болду бизге тынбай. Жана мен айдап жүргөн не деп койчу эле? Мотоцикл, кыскасы 4 баллондуу мотоцикл. Квадроцикл, ошонун кыскасы бул жерде өтө чоң эмгек и мындай чыгым дагы бар десек болот. Башкысы бул кайсы жерде тартылды мына кумдарчы? Бул Египетте тартылды. Жок, Египетте тартылды. Качан барып келдиң? Албетте. Мен графика экенин деп эле ойлоп атабыз. Биз деле көргөндө бардыгыбыз көрдүк. Графика бул жакшы бир профессионал графиканы түшүнгөн бирөө менен иштептир дегенбиз да. Ооба, эми чынында бул жер кайсы жер десең көбү билбейт. Ооба да. Айтпай эле коеюн, ошо билбеген боюнча калып калла. Египет экен деп эле ойлоп, Египетте эле ойлоп. Биз барыбыз айттык, бул Ысык көлдө жайгашкан жанагы кадимки. Жок, Ысык көлдө мындай жер жок. Жана жыланды көрдүңөрбү? Ошо атайын багып чоңойткан жылан болчу. Кыргызстандан эле тартылды, бул Бишкектен эле тартылды, тегерек чекесинен. Бирок ал жерде бир кичине эле кумдун эле көрбөсөк, калгандар бүт эле графика. Башкысы бул клипти азыр элдерге мындай кызык болуп атат да. Биз көргөндөн алдын ушул клиптеги жанагы бийчилерди кайсы бий командасы сиздер менен бирге иштеди? Аларды айта кетейин, азыр эле айтпай калыптырмын. Негизи ал биз буга чейин концерт койгонбуз Бишкекте, абдан чоң концерт койдук. Ошол жакта
Жаңы Муун деген Эрмек Керимбаевдин бий тобу бар. Ошол бий менен иштедик. Булар менен биз негизи Эрмектин бийчилери менен биз гастролдорго чыктык. Кече жакында Москвага барып келдик. Аябай эле көнүшүп калганбыз. Ошондуктан алар менен мен кенен бийлей алам. Андан сырткары ошол Аванта Models деген бизде модельный агентство бар. Ошол кызды ошол жактан тандадык. Дагы ким? Ошол. Бул формаларды мисалы үчүн ар бир деталына чейин карап чыгылыптыр да. Кимдин сунушу болду ал? Кийим тарабы? Бул кийим боюнча ошол Айдананын стилисти бар. Атын унутуп атам, бирок ошол стилист. Мен эмне кийем, колумдагы тагылган, мойнума тагылган, кыскасы бут кийимден баштап башымдын прическама чейин бүт ошол стилист карап берди. Сиз деген башында мындай кийинесиз, аягында ортосунда мындай кийинесиз деп. Кыскасы кийим боюнча мен такыр ойлонгон жокмун. Өзүм кийинип жүргөн кийим менен эле бардым. Ал жактан бүт кийимдерди өзү алып келип, мага ылайыктап ошол кийинтип башынан аягына чейин карап турду. Эми азыр мисалы үчүн абас баягы адамдын эмгегин баалоо дагы бул бир кайсы бир деңгээлде жакшы сапаттардын бири да. Анан эми сиздин ушундай жакшы изденип тартып аткан клибиңизди тактык менен, сактык менен, калыстык менен карап берген биздин дал ушул көркөм кеңештеги жалпы биздин командабызга, анын ичинде дал ушул биздин элибизге бир кайрылуу катары жасап туруп, анан клипти өзүңүз презентациялап койбойсузбу? Эми жогорку бааны баалашты да, бул дагы болсо баягы айтып атпайсызбы, бизге баш аягы абдан көп клиптер келет. Ошонун ичинен баягы кайырмакка балык илингендей эле сиздин дагы клибиңиз илинип калды. Ошол. Эң биринчиден көркөм кеңешке, музыка каналына терең ыраазычылык билдирем. Ушул жана айтып өткөндөй эмгек бааланып турса, мындан да жакшы өзгөчө нерселерди кылгың келет экен. Жана ошондой эле сизге чоң рахмат, чакырып ушул клибиңди ушул жактан кетирели деп баягы кызыктар болгондо биз аябай ушунчалык чыгармачыл адам сүйүнөт экен. Биз аябай чынында кубандык. Мындан ары да көп жакшы эмгектерди кылабыз. Жана жалпы эле кыргыз элиме дагы кайрылам. Көрүп коңуздар, азыр болсо өзгөчө абазды көрөсүздөр, мындай накачанный десек. Терминатор. Аны мен жакшы тааныбайм, сиздер таанып калыңыздар депчи. Анан албетте бир өтө өзгөчө болот десем болот. Сиздердин алдыңыздарга тартуулап коелу эң биринчи жолу эч жактан чыга элек. Азыр болсо ушул музыка каналынан сиздер үчүн тартуулайбыз. Музыка лайф сиздер үчүн. Жарык, суу акмандай, көзүңө сенин мончо таккандай, туйлатып ичке болдуң сүйүү отун жаккандай, күндөп жүзүң басты капкандай, болбоюн сага аша чапкандай, туйлады жүрөк чын ашыгын эми тапкандай. Senin жарык чачкандай, кабагың болсо булут баскандай, сырларың билбей түгөнгөдү эски дастандай. Алмаштырдың сен эрте кечимди, кетирмей болдуң менин эсимди. Кайсар кыз менин
Музыка телеканалында эксклюзив. Эмиль Ишен, Ала тоонун уулумун. Сөз обону Эмиль Ишен. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүздөр. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, дал ушундай мыкты маанайда Аваз Акимовго ыраазычылык айтабыз да. Ал эми биз кайрадан студиябызды көрккө бөлөгөн өнөр дүйнөсүндө өзүнүн ордун таап, алма сабагынан алыс түшпөйт деп кадимки Гүлзат Байзаковабыз эжекебиздин уулу Эмиль Ишен бизде конокто. Салам алейкум. Кош келиптирсиз. Куттуктайбыз. Дагы бир жолу сиздин телефон аркылуу дагы биздин кыздарды куттуктаган болуш керек. Анткени жаңы эле Авазга айткандагыдай канчалган клиптердин арасынан сиздин өзүңүздүн обонуңузга, сөз обонуна таандык клибиңиз эксклюзив болуп атат. Чоң рахмат сиздерге дагы. УТРК музыка каналына чоң рахмат. Көркөм кеңешке бул дагы өтө чоң жоопкерчилик. Буга дагы өзүнчө табит керек. Ошол биздин өнөрдү баалап, ойду баалап, кабыл алып, ошол эфирге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Сизге өзгөчө рахмат. Рахмат. Эң башкысы баягы жакшы эмгекти бааласаң, дагы да таланттар ачылып баштайт эмеспи? Кантип ушул ырдын сөз обонун жаратып калдыңыз? Мен ошол жакында эле Казакстанга барганда ушул Алга Казакстан, анан Байсын Казак деген ырларды угуп, анан келатып ойлонгонмун да, эмнеге бизде ушундай ырлар жок деген сыяктуу бир ой пайда болгон. Анан бирок биз келгенден кийин эмнегедир ушул ырдын атайын биз ойлогондогудагыдай жөнөтүптүр да. Анан таң калып калдык да, бул дагы болсо баягы кимдин идеясы? Баягы ырдын ушул биздин Ала тоонун уулумун деген ырдын жаралуу тарыхына кайрылып. Жаралуу тарыхы чоң рахмат. Биринчиден бул мен оюмча Ала тоонун уулумун деген бул бүткүл кыргыз эркек уулдардын баарына тийиштүү деп ойлойм. Анткени баарыбыз тең Кыргызстан үчүн күйүп, бышып жүргөн балдарыбыз. Бала кезден эле тоолорго аябай жакын болчумун. Тоолорду көргөндө шыктанып, бир башкача сезимдерим ойгонуп кетчү да. Кийин ошол сезимдерди гитара кармап отуруп, ошо кыргыздын жерин даңа салайлы, элди патриоттулукка чакыралы, жерибизди элдин баары көрсүн, билсин деп кыргызга бир чоң тарых калтырайын деп аракет кылып жазган чыгармам болчу. Эң сонун анан бул чыгарма мисалы үчүн башка радио станциялардан да кетип баштадыбы же биринчи жолу бизден презентация болуп атабы? Буга чейин үй бүлөлүк 2 клипти чыгарганбыз. Аларды сиздер кабыл алгансыздар. Ошол алгачкы эле жолу бул клипти чыгаруу менен эле сиздерге жаздык. Дароо кабыл алдыңыздар. Ошого да рахмат. Эми мисалы үчүн Эмиль Ишен деп кыска анан нуска ат менен чыгып атыпсыз да. Бул ушундай ысымдар дагы мода болуп баштады го. Бул идея кимге таандык? Бул идея эмне үчүн отчество, фамилияңыз менен чыккан жоксуз деген? Мен бала кезимде окуп жүргөн кезде байкемдер менен чогуу окучубуз, ансамбльда чогуу иштечүбүз. Ошол жерден ансамбльга музыка жазгам. Эң алгачкы жолу музыка иштеп чыгып күнү. Ошол жака нотасын түшүрүп, анан бурчуна жазайын деген байкем кеңеш берген. Ишенбек уулу деп узун кылбай эле Эмиль Ишен деп койбойсуң, кыскача Нукура Кулат экен деп. Жодар Бешим деген сыяктуу. Молдо кылыш деген эски ата бабаларыбыз. Тоголок Молдо деген сыяктуу да. Жусуп Мамай деген сыяктуу. Бул дагы өзүнчө нерсе. Жана экинчиден өзүм Оф деген фамилияга каршымын. Кыргыздын касиетин жогото турчу фамилиялар деп эсептейм. Негизи эле бир өзүбүздүн ким экендигибизди таанып, кайра эскиче өзүбүздүн Нукура багытыбызга түшүш керек деген ойдо жүрөм. Ошол ниетте Оф деген кылгым келбей, Эмиль Ишен деп койгом. Сизди билебиз, ушул чоң фольклордук топто дагы эмгектенесиз да. Убакыт кандай болуп атат аяка? Ал жака дагы
музыка жазып жүрөбүз буюрса. Жакында дагы Мурас деген ансамбль бар. Ошол жакта жетекчи болом. Ошол жака дагы музыка жаратып, жакында эле клипин тарттык. Мурас деген ансамбль барбы? Мурас деген фольклордук ансамбль. 5 кишиден турган. 5 киши турат. 5 кишиден. Ошол жака дагы жаңы клип тарттык. Музыкасын да жаздым. Буюрса жакшы эле жетишкенге аракет кылып атабыз. Бала кезден комузда, виолончель аспабында, кылгайык аспабында жалаң музыка менен жүрсөм, эми жаратмандык өнөрүмдү ачып, элге тартуулап, кыргыз элин өзүм өсүп, өзүм үйрөнгөн улуттук колоритти элге жайылтайын деген оюм менен жаратмандыкка өттүм буюрса. Бул жаратман деген бул баягы тагдыры, жашоосу бир ар бир нерседен таасирленип жаралат эмес, баягы жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт деген дагы сөз бар эмеспи? Бул Ала тоонун уулумун дегенди сөзүн жазып атканда кандай эргүү келди? Кимден кеңеш сурадыңыз ушул сөздөрдү баягы жазып аткан учурда? Мен ошо бала кезден эле акынчылыкка, төкмөчүлүккө кызыкчымын. Жаңы тилим чыкканда эле комузду кармап алып, биринчи музыкант эмес, акын болуп баштаптырмын. Анан бирок кийинчерээк музыкага эле басым кылып окуп калгандык себептен акындык жагым өспөй калыптыр. Бирок кийинчерээк ошол ойгонуп, айтыштарга көп барчумун, китептерди көп окучумун. Анан ошо Ала тоонун уулумун деп чыгарардын астында өзүм гитара алып алып колума, жаныма жанакы сүрөттөрдү коюп алып, тоолордун сүрөттөрүн коюп алып, сөз чыгарып көрөйүн деп издегем. Ошондон дагы ошол акынчылык өнөрүм ачылып, бир аз тапталды да. Эмил Ишен деп ат коюлгандан кийин кээде мисалы үчүн мен деле болот да, мисалы үчүн Бусурманкул кандайсың деген. Эми Ишен деп жаңылышкандар болсо даяр элесизби? Же атаңыздын атын айтканда бир ыңгайсыз болот да, мисалы үчүн. Адашуулар көп болот деген. Албетте уже болгон, буга чейин болгон, даяр элебиз. Түшүндүрүп коюш эч маселе эмес деп ойлойм. Анан сурайын дегеним, эми Гүлзат же биринчи укту да Ырдыч. Ооба. Гүлзат Байзакова деген кыргыз элинин дал ушундай өнөр дүйнөсүндө өзүнүн ордун тапкан Гүлзат Байзакова деген бренд бар да, мисалы үчүн. Кыргыз эстрадасында, фольклор жаатында. Анын эже биринчи кантип кабыл алды бул ырды? Энелик сезимин байкадыңызбы? Сиздин эмгегиңиз, мисалы үчүн жаңы эмгектердин бири. Негизи эле мен өзүм мындай жашыруун жүргөн баламын. Дароо турупсуз дароо көрсөтпөйм, өзүмдүн дароо эле чыгара калып көрсөтпөйм. Мен аягына чейин бүтүрүп, даярдап туруп анан көрсөтөйүн деп угузгам апама. Абдан кубаныч менен, абдан сүйүү менен, жакшы мактоолор менен кабыл алган. Жана бул ырдын текстин чыгарып атканда атама кайрылгам. Анча мынча жерлерин атамда кеңеш берип, ал дагы өзүнүн салымын кошкон десек болот. Атам, апам деп калдыңыз. Көбүрөөк ким менен кеңешесиз? Атасы менен, апасы мененби? Экөө менен тең кеңешебиз. Албетте дайыма чыгармачылык болгондон кийин экөөнүн алдынан албетте дайыма өтөбүз. Кайсы чыгарма болбосун угузуп көрөсүң. Келинчегим дагы музыкант, ага дагы угузабыз. Байкем дагы композитор, ал да угат. Баары тең укканда эле жактырышып, бул хит болот деген ойлорун айтышкан. Эң сонун. Эми ушул хит боло турган чыгарманы биздин дагы телекөрүүчүлөрүбүз күтүп калды болуш керек. Кандай чыгарма, Гүлзаттын баласы кандай чыгарма жаратып берди экен, кандай жаратмандык кылды экен деп атышы мүмкүн. Ошон үчүн биздин сөзүбүз курбол болуш үчүн өзүңүз клипти презентациялаңыз. Кандай сөздөрдү айтасыз, анан сизде назарга салалы. Бул чыгарманын астында эң биринчиден жаратканыбызга алкыш, жана биздин ушундай ала тоодой бейиштей жерибизди тартуулаган ата бабаларыбызга жана азыркы заманда сактап келаткан кыргыз элибизге арнайбыз. Бул ырда ошо жаштарды сүрөй тургандай элибиз астыга жылсын деген максатта жараткам. Ошол тилектерим ишке ашсын. Кабыл алып коюңуздар. Албетте, сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Бул жөн гана башаты болсун.
ар дайым ушундай биздин бөлүмдө жалаң гана эксклюзивке өткөн клиптерди алып келип туруңуз. Анткени бул бөлүм өзгөчө, ар бир чыгармачылыктагы эксклюзивке өткөн чыгарма өзгөчө басым менен өзгөчө жакшы кароонун негизинде өтөт. Кудайым буйруса дагы жакшы обондорду, жакшы ырларды күтөлү. Айтканыңыз келсин, сиздин дагы жылуу мамиле менен кабыл алганыңызга чоң рахмат. Сиздерге дагы УТР каналына, музыка каналына ийгилик каалайбыз. Дагы да ушундай таланттуу адамдарды элге тартуулап, ишиңиздер алга жыла берсин. Демек, ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөгүдөй, дал ушул биздин Эмиль Ишендин аткаруусундагы жапжаңы эмгек бир гана сиздердин назарыңыздарга сунушталат. Кабыл алып коюңуздар, Ала тоонун уулумун. Көркөмдүү жерим жүрөк эргиткен, көнүмгүгө толуп ыргылып кайрайм ичимден. Эчен кылымар намысын бербеген, эр манас туулуп жердеген, салтын улап келген кырыстуу ыйык жерден саяп кергүлүк чапкан күнүшкөр кушун учурган. Эй билегимсиң бабалардан ол жаратканда, шаңшып бүркүт учкан жеримдин көркөн ачкан аскасыңай тиреген ала тоонун уулумун. Тоолордон бүткөн булбулдай мукам добушу, таңшып дүйнө кезип жаңырсын кыргыз комузу. Тулпар минип куштай сызып ойногон, көчмөн эл конгон жер ушу. Көзүнөн кубат алган, душманга бүлүп салган, батыр хан манастай урпагы жүрсүн жазганбай. Эй билегимсиң бабалардан ол жаратканда, шаңшып бүркүт учкан жеримдин көркөн ачкан аскасыңай тиреген ала тоонун уулумун. Ала тоодой жаштары болсун тиреги, журтун алып учсун кубатта белим сүрөгү. Абалтадан айбатынан жанбаган, күн көздү туусун кармаган, адамга жолун ачкан, касиет нурун чачкан, жараткан жалга берген айланам сендей жеримде. Эй жашай бергин кылымдарга, кыргыз элиң барда, жаркамай жылдызга жарайлың ар намыска, жаштарга тиреген ала тоонун. Эй билегимсиң бабаларга аскасыңай тиреген ала тоонун уулумун, ала тоонун уулумун, ала тоонун уулумун. Музыка телеканалында жаңы клип. Зарлык Камбаралиев
Москва. Үріп қойған екен бақтыма, мойынсынып қойған шартыңа. Ырысқымды термелеп жүрім, сенде Москва. Жазып қойған екен бақтыма, жашым төгіп жаздық астыма. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүздөр. Сағынып жүрім, сенде Москва. Дал ушундай сонун чыгармадан кийин дагы деле болсо биздин студиябызда жаңы клип бөлүмүнө өткөн учурдагы жаштардын арасында популярдуулугун кармап сөз обонун жазган биздин жаш композитор инибиз Зарлык Камбаралиев келди. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Куттуктайбыз. Жаңы клип кут болсун. Рахмат. Өзгөчө эмгекти талап кылыптыр, изденүү болуптур. Зарлык Камбаралиевди башка вариантта көрүп атабыз. Негизи ырларым баары сүйүү жөнүндө меники. Анан ушул жылы бир аз өзгөчөрөөк темаларга басым жасайын деп ушул биринчи басым жасап аткан ырлардын бири ушул Москва деген. Эми буюрса мындан ары дагы ата эне, бир тууган, карындаш деген сыяктуу ырлар жазабыз деген пландар бар. Анан бул Москва деген ырды жазганымды негизи бир 2 жыл болуп калды окшойт. Убакыт саат эми келип, мынакей азыр клибин тартылып отурабыз. Байкашыбызга караганда абдан көп убакытты талап кылыптыр да бул клип. Анан мен ырдын узактыгы дагы аябай көп талап кылыптыр да. Бул идея сизге эмне үчүн келди? Же сюжет батырыш кийин болдубу? Негизи Москвага баргандар көп түшүнсө керек. Москвада мен өзүм дагы бай мигрант болуп бир жыл, 2 жылдай иштеп келгем да. Ошол убакта окуяларды 2017 жылдарычы. Анан бул клиптин идеясы таланттуу биздин инибиз сценарийлер жазып жүрөт. Акыркы учурларда Элзар Тиленбаевга таандык. Анан ал жерден сценарий жазылгандан кийин баарын батырганга аракет кылдык, бирок мындан дагы көп болуп кеткен болчу да негизи. Анан бир аз кыскартканга туура келди. Бирок ичинде батпай калгандагы көп кадрлар калып калды. Бере турган оюбуз негизи мындан дагы кененирээк болчу. Кененирээк болчу. Аны дастан жазбайт белеңиз. Москваны. Эң башкысы бул клипте сиз берем деген оюңуз, анан албетте ушул мигрант тарапта ал жактын жыргал жашоосун, кыйынчылыктарын чагылдырганга аракет жасапсыздар. Анан клипти ким тартты? Клипти биринчи жолу ушул чыгармачылыкка мындай аралашып баштагандан бери биринчи жолу иштештим. Арген Олжобаев деген таланттуу клипмейкер бар. Ошол тартты клипти. Аябай жакты, сиздерге деле жактоосу керек деп ойлойм. Буга чейинки клиптерин көрүп жүрчүм. Мындай кызыгып жүрчүм да. Мани өрбөйт белеңизчи. Жок, кызыгып жүрчүм, бирок баягы иштешкенге андан мурун биз башка өзүбүздүн досторубуз Баха Жо деген клипмейкер менен иштегенбиз. Андан кийин бир белгилүү себептерден улам клипмейкерди алмаштырганга туура келип калды. Алмаштырганга туура келип калды. Арген менен биринчи жолу иштедик, мага аябай жакты. Жана аранжировщиктерге деле барсаң ырын жаздырып жүрүп аткандан клиптерден деле ошондой болгону окуйт да досуңузга. Эми бир адамга көнүп алып, мен негизи ошондой окшойм да. Бир адамга көнүп алсам, ошо менен мындай аны алмаштырбай иштейм да негизи көп жылчы. Алтынбекти ошон үчүн алмаштырбайт. Алтынбекти ошон үчүн алмаштырбайт. Дуэтте деле байкасаңыздар, башка бирөө менен дуэт ырдабайм, Айганыш менен. Только Айганыш менен. Только бир. Айганыш экөөңөрдү уктук, ант ташып алган дейт го. Бири-бирибизге ант беребиз. Мен сенден бөлөк эч ким менен дуэт ырдабаймын. Айтор, эми баягы жылдызыңар келишкенден кийин анан тандем жаралат эмеспи? Ошон үчүн сиздердин чыгармачылыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Чындап жакшы дуэт келип атасыңар. Өзүнчө иштегениңер дагы. Эми бул дагы болсо баягы Зарлыкка бир суроо бергим келип атат да. Дал ушундай күндү Зарлык канча жыл күттү? Зарлык Камбаралиев деген ысымды таратыш үчүн Зарлык качан баштады эле? Кандай кагылды, согулду дегендей? Мен 2013-жылдан бери мындай сырттан аралашып жүрөм. Анан бир аз аралашып баштаганда сиз өзүңүз билесиз. Биз чогуда иштеп калганбыз, чогуу. Ал жылдардан бери Улан Атамбаев деген катуу аранжировщик бар эле. Улан Атамбаев байкебиздин жанында иштеп, ошол жерден үйрөнүп жүрдүм. Андан кийин
чынын айтсам көп эле урулуп согулдум окшойт. Ага. Анан өзүмдү да таппай жүрдүм ал убакта. Эмне болуп таппай калдыңыз? Көп нерсени Зарлык айтсаңыз ушу. финансы жагына такап туруп алдым да. Ага. Менде эми болбойт окшойт. Акча баары эле ошого келип такалып аткандай сезилди. Ошол аракетим кичине жогорак болчу экен да. Анан кийин 4-5 жыл болду окшойт. Түшүндүңүз. Түшүндүм да. Аракет кылып баштадым. Зарлык сен деген Ойгон экенсиң депчим деп. Көрөлөр жанагы күчтүү актерлор, профессионал ырчылар, чет мамлекеттеги көпчүлүгүнүн интервьюсун көрсөң, ошо өзүнө өзү эй, эмне болду деп суроо берет экен да. Сен сынбашың керек, сен алдыга жүрүшүң керек дегенчи. Ошентип өзүңүз менен сүйлөштүңүз анан газды бастыңыз, э? Өзүм менен сүйлөшкөнүм ошо 4-5 жыл болуптур да. 4-5 жылдан бери жакшы аракет кылып келип атабыз. Ошол. Жакшы. Анан эми бул клипти актриса Айым азыркы учурда Бейшенин таманында деген фильмдеги өтө популярдуу Борбор Азия дүйнөгө уже биздин ошол фильмибиз коюлуп баштабадыбы? Ооба. Анан эже менен иштешүү кандай экен? Негизи клипте болобу Ким сунуштады кинодо бул сценарий жазып атканда эле Элзар өзү элестетип ушул актёрду тапсак, ушул главный ролдо ушулар болсо деп башында эле ошол өзү тап сүйлөшкөн. Биз ошолорду макул кылганга аракет кылдык. Профессионалдуу актерлор менен актрисалар менен иштегендин эң жакшы жери жеңил болот экен да. Аткаруу баягы сценарийди окуп туруп эле ошол ролго мындай кирип кетет экен да. Башка биз силер аябай катуу киргизипсиңер, биз көрүп алдык. Анан жеңил болду. Анан башында эле планда ошол адамдар болчу главный ролдо. Ошолор жок дебей, ушул менин клибиме жок дебей тартылып бергенде мен учурдан пайдаланып дагы ыраазычылыгымды билдирем. Жана Саламат Калыбек уулу, Арина Исакова деген актерлорубуз дагы булар дагы жакында эле аябай мындай өзүнүн популярдуулукка жеткен сериалда башкы ролдун каармандары. Ошолор дагы мисалы башында болду, себеби мындай ага чейин башка съемкаларды баягы артка жылдырып жүргөн учурлар болчу экен. Бирок аябай суранып атып ушул клипке тартып алдыңыз, тартып алдык. Башкысы бул клип деген биздин музыка телеканалынын жаңы клип бөлүмүнө өттү. Сизди дагы бир жолу куттуктап коелу. Анткени чындыгында эмгекти, өтө чоң эмгекти талап кылыптыр. Эми элге өзүңүз бир сыйра сунуштап өтүңүз. Эмне деп айтасыз? Москвадагы мекендештерибиз үчүн атайын өзгөчө эмгек болуптур. Мен учурдан пайдаланып айткым келет. Алыста иштеп жүргөн биздин мекендештерибиз буларды укса өздөрүнүн баягы жашоосунан өтүп аткан бир окуялар чагылдырат болуш керек деп ойлойм. Жана бардык көрөрмандарга, бардык телекөрүүчүлөргө, угармандарга өзүмдүн жаңы клибимди сунуштайм. Сиздерге жагат деген ойдомун. Аябай аракет кылдык. Бардык актер, актрисалар бардыгы ушул клиптин көркүнө көрүп кошуп аракет кылышты. Азыр өзүңүздөр көрүп баасын бересиздер деп ойлойм. Башкысы Зарлык сизге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ар дайыма дал ушундай жакшы чыгармаларды, элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан чыгармалар менен алектенип жүрө бериңиз. Жөн гана сиздин чыгармалар менен азыркы учурда жаштар дагы бардыгы өзүнүн жүрөгүнө сиңирип ырдап атат. Бул дагы болсо сиздин өзүңүздүн бир жаратмандыгыңыз деп билебиз. Ал эми клипти жараткан жаратман катары жалпы командаңызга дагы да ыраазычылык айталы дагы. Дал ушул биздин сөзүбүз курбол болуш үчүн, биздин мекендештерибиз үчүн атайын Зарлык Камбаралиевдин жаңы эмгеги сиздерге сунуштайбыз. Кабыл алып коюңуздар. Москва. Кайталанган окшош күндөрүм, күндү жумуш кайра үйдөмүн. Тажаганда таштап өзүмдү кайра сүйрөдүм. Жамайын деп жыртык жеримди, төгүп жүрөм маңдай теримди. Сабыр менен бууп үйрөндүм бышык белимди. Буйруп койгон экен бактыма, моюн сунуп койгон шартыңа. Ырыскымды термелеп жүрөм, сенден
өз балдарын сагынып жүргөн барбы менчели сенде жүрүп өгөй баладай бир урунуп бирде кагылдым өз үйүм өлөң төшөгүмдүн жытын сагындым буйруп койгон экен бактыма моюн сунуп койгон шартына ырыскымды термелеп жүрөм сенде Москва жазып койгон экен бактыма жашым төгүп жастык астына жакындарым сагынып жүрөм сенде Москва бул күндөр да өтөр кетерде ана кетем мына кетем деп арабасын сүйрөп турмуштун жүрөм жетелде эки көздүн жашын кылгыртып бирөө кетсе ээрчигиң келет мен да бир күн кош бол Москва дечү күн келет буйруп койгон экен бактыма моюн сунуп койгон шартына ырыскымды термелеп жүрөм сенде Москва жазып койгон экен бактыма жашым төгүп жастык астына жакындарым сагынып жүрөм сенде Москва Музыка телеканалында жаңы клип. Аида Багышбекова «Болчу жанымда». Өзің болчу менің жанымда, сенің менен бактылуумун дайыма. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүздөр. Сенің жанымда, Ардактуу теле көрүүчүлөр, дал ушундай сонун маанайда бир гана сиздердин назарыңыздарда дагы деле болсо бизде жаңы клиптердин презентациясы. Албетте дал ушул чыгарма бир гана сиздердин назарыңыздарга сунушталат. Ал албетте биздин Аида карындашыбыз клибин презентациялаганы келди. Кош келипсиз. Казакстандан качан келдиңиз деп эле? Мен Кыргызстанда элем. Кыргызстанда элесизби? Ооба. Кандайсыз, жакшыбы? Сонун, өзүңүздөрдө. Өтө жакшымын. Эң сонун кимди болчу жанымда деп атасыз? Ким кетти жаныңызда? Бул чыгарма негизи 1 жыл мурун жазылган. Анан эми клип чыгып атат. Ал кезде башка адамга арналган негизи. Анын кетип калды ошо. Кетип калып анан. Эң сонун деп коем да. Эми Жакшы эле бирок. Жакшы эле. Өзүңүзгө жакты да ошон үчүн. Ооба, жакшы. Бул чыгарма болчу жанында деп аталат экен. Аида ушул изденүүнүн үстүндө жүргөн айым катары билебиз. Баягы кыргызда айтып коет го, бул кыз өзүнүн тушоосун өзү кескен депчи. Ошондой адамдардын катарындасыз да. Ушул өжөрлүгүңүз кимди тарткан? Өжөрлүгүм апамды тарткан го дейм. Апам аябай өжөр. Өзүнүкүн бербейт, алдына максат коюп жашайт дайыма. Ошол жагы апам тарткан, талант жагы атамды тарткан десем болот. Ошо? Экөө тең бар да. Экөө аралашып кеткенде анан Аида чыгып кетти деп ийсизби? Жакшы, бирок эми бул клипти тартып атканда сиз ким менен кеңештиңиз? Анан ким тартты? Клипти тартканда эч ким менен кеңешкен жокмун.
өзүм ойлонуп Өзүңүз экөөңүз ушундай эле? кылып- ооба өзүм экөөбүз отуруп алып эле ушундай кылып тарталы Айда давай клип тарталы дедиңизби? жок Айда андай эмес, мындай кылып жок Айда деп эч ким менен кеңешкен жокмун, өзүм эле ойлонуп клипти азыр көрсө баары түшүнөт. Негизи бир мырза экөөбүз жолугушууга баратып, бирок башкача болуп кетет. Аны клиптен көрүшөт. Анын баардыгын өзүм ойлоп тапкам. Себеби азыр көбүнчөсү эле менин жеке жашоомо кызыга беришет да. Ким менен жүрөт, ким менен сүйлөшөт деген сыяктуу. Анан Ошон үчүн аркы жигитти да көргөзбөй спортивкачаны артты каратып койгон турбайсызбы? ооба. Жигитимди көрсөтпөй койдум бетин. Көргөзсөңүз эле көз тиіп кетти Ооба, деген да. көз тип кетет, мен көрсөтпөй эле жашайын деп ошон жигитимди көрсөтпөй. Клиптеги жигитимди. Эми айтып калдыңыз, эми баягы чындыгында сиздин ошол сүйүүңүз кыргыз менен казактын ортосунда өтө популярдуу да. Эмне болду? Эч нерсе болгон жок. Ошол эле ойдонбу же? Эки жака кеткенбиз, жарым жыл болду. Эки жака кетип калдыңыз? Ооба, жарым жыл болду. Эй. Апрель айында эки жака кеткенбиз, бирок андан кийин ал мырза кечирим сурап келип жүрдү. Анан кайра келбей калды, бирок что-то бүгүн кайра келип баштады. Дагы кайра. Биздин клиптин презентациясын угуп калган окшойт да, болчу жанына деп атсаңыз. Негизи азыр жеке жашоомо келе турган болсок, мен жарым жылдан бери апрель айынан баштап эле жүрөгүм бош. Эч ким менен мамиледе эмесмин, бирок ал мырза азыр кайрадан мамиле куралы, мен өзүмдүн кемчиликтеримди түшүндүм деп кечирим сурап жүргөн кези. Ачыгын айткан, аны эл деле билип калды го. Ооба. Эми Аида баягы кайталанма жашоо боло берип сизди деле тажаткандыр деген ой келди да. Бул нерсе сиздердин баягы берүүлөрдө деле кайталанчу, анан кайра эле урушуп, талашып, анан кайра табышып, бул баягы силердики хайпка айланып калгандай сезиле баштады да. Жок, эч кандай хайп эмес. Азыр кызыңыздар хайп эмес, чын элеби? Жок, ооба, чынында эле. Негизи катуу таарынтып алган мени. Анан мен негизи ушундай адаммын, жумшак адаммын, тарынбай, ичимде сактап жүрө берем, кечирип жүрө берем. Анан бир маалда ушундай болот, менде жыйналып калат кадимкидей ошо. Мен кечире албай турчу нерселерди кылып койгон да. Бирок жарым жыл өттү, эми билбейм, ачуу басылабы, басылбайбы. Эмне үчүн сиздин бактыңызды Казакстандан издедиңиз? Мен же биздин мырзаларыбыз сизге мындай? Ал жактын бир эмеси жакшы да. Мисалы бир жигит менен таанышууга барып, анан өзүңдүн бир нерселериңди айтып бересиң, анан ага бир нерсең жакпай калат, дагы бирөө деген сыяктуу. Ал жакта барганда мага ушундай керек, мен ушундай мырзаны күтөм, ушундай деп айтасың. Ал мырзалар сырттан эле билип, баарына даяр болуп келет да, ошонусу жакшы. Бирок мен аяка барганда эми дароо эле ошол адам менен сүйлөшүп кеттим да. Күткөн деле жокмун. Барар менен эле биринчи махабатыңыз ошол болду дегенсе. Эң сонун, ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр биз клипке назар салалык, андан кийин кайра студияга киребиз. Анткени Аиданын Болчу жанында деп аталган чыгармасы биздин дал ушул музыка телеканалынан бүгүндөн баштап көрүп баштасаңыздар болот. Демек, жаңы клип сиздердин назарыңыздарга сунушталат.
телеканалында жаңы клип. Эльмира Тажиева, «Апа жаным». Apa kim, apa canım. Özüngsüz ağarmay tapmaktağım. Asılım apa kim, apa canım. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүздөр. Olsun uzaktayım. Ардактуу телегөрүүчүлөр, дал ушундай сонун чыгарма дал ушул биздин бүгүнкү коногубуз Аиданын аткаруусунда болду. Эми Аиданын баягы эле жеке жашоосуна кечке бардык кыргыз эли кызыгат, казак эли кызыгат. Эми анан эмне деп чечтиңиз? Эч нерсе чече элекмин. Чече Жүрөгүм элексизби? бош, ооба. Жүрөгүңүз бош, Анда демек биздин дал ушул кыргыз мырзаларына, бойдокторго, жүрөктөргө ойнокторго айталык, Аиданын Instagram баракчасына өзүңүздөрдүн сүрөттөрүңүздөрдү жөнөтүп таанышууга атайын. Жок, азырынча мамилени ойлонбой элем. Мамиле коргом деле келген жок азыр. Азыр баш отум менен чыгармачылыкта, жумушта. Ошондой. Аида, ушул чыгармачылыкка келгенден кийин сиз эмнени байкадыңыз? Чыгармачылыкка келгенде эмнени байкадым? Эч нерсени деле байкаган жокмун. Мен үчүн бул менин каалоом, кыялым орундалганы болгону ошол эле го дейм. Эң алгачкы кадамыңыз сиздики дал ушул журналистика тармагында башталган болчу, Ооба. Анан айырмасы эмне экен? Айырмасы кандай десем, окшош эле бир эле чөйрөдө болуп атпайбы? Бирок эң кыйыны актрисалык жак деп айтсам болот. Кино жааты кыйын экен, а журналистика менен ырчылык жак эми окшош эле го, жеңилирээк деп айтсам болот. Анан баягы биз сиздер менен чогуу жүрүп калдык дегендей, анан баягы Нурдаулет экөөңүздөрдүн фанаттарыңыздар аябай эле көп болчу. Алар эмне деп атышат анан? Экиге бөлүнүп кетишкен. Бирөө сиз тарап, бирөө Жок. Жарымы жараш дейт, жарымы жарашпа дейт. Эки жакта ошондой. негизи эле биз барган учурда деле ошондой болчу го. Анан башкысы Аида сиздин эмгегиңизге ыраазычылык билдирели дагы. Анан кечке эле сиздин махабатыңызга, сүйүүңүзгө кызыга бербей, элге атайын эркин микрофон берели. Биздин дагы баягы убакыт учкан куш деген ушул экен. Сиз менен өзүнчө эфир кылыш керек экен. Буйруса, ошондо баарын Ооба, баарын төгүп чачпайт. Не кылган баарын айтып берем да. Үйүңүзгө эле баралы. Кыргыз элим, эң негизгиси бизде тынчтык болсун, ынтымак болсун. КТРК музыка телеканалына чоң рахмат чакырууңуздарга. Анан дагы да болсо ушундай эмгегимди баштапкы тепкичтер башталып атат. Дагы да болсо сиздер менен биргеликте бөлүшүп турам. Ошо баарыңыздарды жакшы көрөм. Чоң рахмат. Биз дагы сизге чыгармачылык ийгилик каалайлы. Ар дайыма бийиктикте жанып, кыргыз казак ортосундагы достукту кармап жүрө бериңиз, Чоң рахмат. Сүйүктүү телегөрүүчүлөр, атажаным Лутфила Бусурманкулуу, мен сиздер менен 60 мүнөт чогуу болдум. Келерки көрсөтүүлөрдөн амандашканга чейин сак саламатта калыңыздар.